Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул диплодения гүлү жөнүндө болмокчу. Бул гүл вьюшийся гүлү. Бийик жерлерге коюп койсок, шкафтардын үстүнө коюп койсок, ылдыйды карай салаңда өсөт. Же болбосо кичине өзүнүн сабактары чоңойгондо эми буга тирөөч катары стойкаларды коюп койсок, ошолорго жармашып жөлөнүп өсөт. Бул гүлүбүз жарыкты жакшы көрөт, бирок тик тийген күндөн кичине кыйгачыраак жерде туруш керек. Ошондой эле нымды жакшы көрөт. Бул гүлдүн топурагын абдан кургатып жибербестен, бат-баттан бирок асастан суу куюп турушубуз керек. Жалбырактарына дагы ошондой эле нымдаштырып суу чачып турушубуз керек. Бул гүлдү 1,5 жыл, 2 жылда бул гүлдүн ийдишин, топурагын которуп турсак болот. Ийдишин которгондо дагы азыркы турган горшогунан бир аз эле чоңураак болгон горшокко жеңил топуракка, абдан жеңил болуш керек топурагы, ошондой топуракка алмаштырып алабыз. Абдан чоңураак горшокко тургузуп койсок дагы бул гүлдүн өсүүсү токтоп калат. Бул гүл болгон күчүн баарын, тамырын чоңойтуш үчүн күчүн баарын тамырына жөнөтөт, дагы өзүнүн жалбырактары, сабактары өспөй калат. Ошондуктан бул гүлдү ийдишин котороордо сөзсүз горшогуна көңүл бөлүшүбүз керек. Диплодениянын да топурагы абдан жеңил болуш керек. Сөзсүз түбүнө суу туруп калбаш үчүн дренаж жасайбыз. Бул диплоденияны көбөйтүү жолу дагы жазында жана жайында, күн жылуу убактарда бул гүлдөн өзүнүн бутагынан черенок кылып, аны одноразовый стаканчиктерге салып, корневин колдонобуз сөзсүз. Анан жылуу жерге коюп, ошондон көбөйтүп алсак болот. Ошондой эле бул гүлдү дагы череногун сууга салып туруп дагы тамырлатып көбөйтүп алсак болот. Дагы бир жолу бул гүлдү уругунан дагы өстүрүп алсак болот, бирок уругу 2 айдан 4 айга чейинки абдан көп убакытта өсүп чыгат. Бул гүлгө дагы башка гүлдөргө түшкөндөй эле оорулар түшөт. Бул гүлдү жакшы кам көрбөсөк, мунун жалбырактары чүрүшүп баштайт, ошондой эле саргарып да баштайт. Ошол убакта биз ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүшүбүз керек. Мүмкүн аба кургак болуп атканда дагы бул гүлдүн жалбырактары саргарып баштайт. Ошондуктан бул гүлдүн биринчи очередде бул гүлдүн оордун которушубуз керек, дагы бат-баттан жалбырактарына суу чачып турушубуз керек. Эгер ошондой эле жалбырактары кыштын күнү дагы саргарып ооруп атса, анда турган жери муздак, мунун турган комнатасы муздак болгондо дагы ошентип жалбырактары саргарып, чүрүшүп ооруп баштайт. Азыр жай болуп калды, мына жаздын акыркы айы. Бул гүлдү дагы жайлата күзгө чейин эшикке чыгарып койсок, бирок сөзсүз көңүл бөлөбүз. Тик тийген күндөн кичине кыйгачыраак жерде болуш керек баардык эле гүлдөр. Анан бул күзгө чейин эшикте болот. Ошол убакта биз күзүндө гүлдөрдүн баарын киргизип алаарда, бул гүлдөрдү дагы бир сыйра жалбырактарына, өзүнүн топурагына бүт баарына көңүл буруп, ар кандай зыянкечтер жокпу, ошону карап, гүлдөрдүн баарын дарылап туруп, анан үйгө киргизип алсак болот. Эгер эшиктен киргизгенде эч нерсесине көңүл бурбай кирсек, кыштын күнү ар кандай ооруларга чалдыгып ооруп калышы мүмкүн. Мисалы жайында булар эшикте турганда ар кандай бак-дарактардан учуп түшкөн чириген жалбырактар менен кошо келип, ар кандай учуп келип, бунун топурагына личинкаларын тыштап, ошондой эле жалбырактарга жармашып, ар кандай зыянкечтер пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жалгыз эле бул гүлдү эмес, башка эшикте турган баардык гүлдөрдү үйгө киргизерде сөзсүз жалбырактарын, өзүнүн топурактарын дагы карап, бир сыйра дарылап алып туруп, андайын үйгө киргизип алсак, кышта так оорубай жакшы өсүп берет. Баардык эле гүлдөргө биринчи эле жардам кылып, өзүбүздүн ооруп калганын байкасак, өзүбүздүн үйдөгү эле самынды сууга эзип, мыльный раствор кылып
болгон гүлдөрдүн жалбырактарына, алдына, артына, бүт баардык жерлерине ушул самын суу менен сээп баарын дарылап алсак болот. Такыр эле аларга болбой калса, анда дүкөндөрдө сатылган ар кандай дарылардын түрлөрү көп. Ошолордон алып гүлдөрүбүздү дарылап алабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.